Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп амандаштырганыңызга кубанычтабыз. Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө чыгарылыш, анткени биздин көпчүлүк ушул чердештерибиз, мамлекетибизде ушундай ой жүгүртүүбүз аң сезимде өскөн сайын элдердин баягы бул жашоого болгон көз карашы, биздин каза болуп калгандан кийинки болгон бизге эстелик коюу туурабы же туура эмеспи, мына ошол тууралуу сиздер менен кененирээк баарлашабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыркы учурда биз ушул Бишкек шаарындагы дагы бир мүрзө коюлуучу маркумдардын үйүндө турабыз. Бул жерде биз киргенде эле мен кандай десем, бир эс алуучу борборго киргендей эле болдум. Анткени бул жакта өзгөчө атмосфера десем болот, же болбосо бул эстеликтердин эң чоң эле орнотулуп бир тарых музей катары көрүнүп калыптыр да, сырттагы адамдарчы. Мага аябай кызыктуу болду. Анткени мисалы адамдын денеси бир 50 жыл, 100 жылдан чирей турган болсо, булар жерди ээлеп, мына ошол жерде дагы эстеликтерин койгузуп, менчик катары болуп калабы. Жакында эле президент Садыр Жапаров Нуркожоевич өзүнүн жакшы оюн пикирин билдирди. Бул нерселер биздин кыргыздын келечеги үчүн дагы бир бут тос болушу мүмкүн деп. Мына ошол тууралуу бүгүн кененирээк баарлашабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыркы учурда ушул мүрзөнүн эң үстүндө, тоонун түбүндө турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эл аябагандай көп коюлган үчүнбү, бирок мүрзө толуп, андан соң бул ушул тоо жака карай жайылганын көрүп турабыз да. Ал эми бул жерде, чынын айтканда, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мүрзө турат. Бул инсандын качан каза болгону, качан эмне болгону деле жазылбаптыр, бирок эстелиги турат. Мен ойлойм, бул жазуусу өчкөнчө ушунчалык заң басып турганына жараша, бул 50 жылдын ар жагы болуп калды деп ойлойм да. Ал эми 50 жыл болуп кала турган болсо, бул жерде эстеликти орнотуп, жөн эле бир Садыр Нуркожоевич айткандай, жерди ээлеп, бизге бир зыян алып келген иштердин бири деп ойлойм. Анткени мына ушул жерлерди кайра пайдаланууга берсек болот экен. Бул ачык айкын. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай, мүрзөнүн ортолорунда аябагандай бир биздин азыркы тил менен айтканда временка деп коет. Ошондой бир чоң ичи сонгул временка салып койгондор бар экен ошол мүрзөсүнөчү. Бирок мындай адамдын ой жүгүртүүсүнө, акылга сыя турган нерсени карай турган болсок, ал временкада ал каза болгон адам, маркум адам жашайбы? Ага эмне пайда? Эгерде дин жак менен алып келе турган болсок, зыян жагынан башка эч кандай пайдасы жок. Дагы бир нерсени айта турган нерсе, ардактуу көрүүчүлөр, дүйнө жүзүнө биздин кыргыз журтубузду тааныткан, илимди казып, билимди казып, мына ошол бизге бир азыркы учурга чейинки бир өзүнүн тарбиясын берип келе жаткан Чубак устаздын барып өзүнүн жерин, коюлган жерин көрсөңөр, эч кандай бир эстеликсиз эле жөпчөнөккө топурак менен коюлган. Мына ошодон биз үлгү алсак болот. Ал эми азыркы учурда биз кезектеги чыгарылышта ушул эстелик жасагандар менен баарлашканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, биз азыркы учурда бул күмбөз кээ бирки адамдардын үйүндөгү забор да унчалык эмес да, негизинде чынын айтканда. Аябай чоң салыныптыр. Негизи мүрзөнүн негизги мындай жери аз эле. Аз жерге эле батабыз. Анан бул күмбөзгө дагы бир датасын карасак, бир 70 жылдары, 60-70 жылдары салыныптыр. Бирок ошол бойдон мына фундаменти менен ушундай бир 4-5 адам жата турган жер ээленип турат да. Анан өзүңүздөр көргөн артыбызда дагы ушундай күмбөз турат. Булар берак эле 50 жылдан ашыптыр. Бул жакта темир менен тосулган. Эми
Бул нерселер бизге эч кандай кереги жок деп ойлойм. Анткени баягы жер керек болуп ошол кезекте турган канчалаган адамдар бар мисалычы. Мисалы бул жерлерди биз иштетүүгө милдеттүүбүз. Бул нерсени албетте кыргыз эли туура түшүнөт деп ойлойм. Бирок азыр заман башка. Биздин жаштар, биздин эл аң сезими өсүп, дин бир кыйла элибизге тарап, бул нерселерди туура эместигине сөзсүз түрдө кошулуп, дин жаатынан да өстүк десем болот. Ошо туугандар, азыркы учурда ошол мүрзөлөрдү кыдырып жүрүп, көптөгөн 100 жылдап жаткан адамдар бар экен, бирок карасак чөп басып мүрзөсү тегиз эле болуп калган, бирок эстелик ошол бойдон турат. Мына ошол жерди ээлеп турат десек болот. Анын үстүнө ал жерди колдонсок болот болчу. Анын артында ушундай мүрзөлөр толтура экен. 33-жылы казылган, 40-жылдары бул темирдер менен тосулган. Бул жактын көпчүлүгү менин оюм боюнча тегиздей турганда жер болуп калыптыр. Бул инсандар көпчүлүгү бер жагы 50-100 жыл боло турмаса сөзсүз түрдө чирип жок болду десем болот да. Темирдин биз башында айтып кеткендей, темирдин жазуулары өчүп кеткенчелик бир тургандыгы демек канча бир жыл болуп калган. Мисалы бул карасаңыздар эстеликтин байкуш темирди заңдап басып эмне болгону деле белгисиз болуп калыптыр. Бул нерселер сөзсүз түрдө темирге көп жыл болгон сайын өчөт. Бер жагы бир 40-50 жыл болду го деп ойлойм. Бишкек шаарында негизи ар бир жер сатылат. Бул чындыгындачы. Мүрзөлдөрдө бир адам каза болуп турган болсо, аны айлык өкмөткө барып справка алып, каза болду деп акчасын төлөп, анан жер алынат. Мисалы бул жерде азыркы учурда бир маркум жатат. Бул жерде бул ушул салынган өзүн эле эсептей турган болсок, 1, 2, 3, 3,5 метр. Ал эми ушул жалпы ээленген аянтчаны эсептей турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5. Жалпы 5 метр алынган экен. Турасын эсептей турган болсок, 5 метрден чындыгында көп. Бул жерге мындай логикалык жактан эмес, мындай эсептегенде бир 10дон ашык адам батат. Бул жагында туурасынан койгондо деле. Албетте бул нерсе бул жак бош эле турат. Эми бул жакты колдонгонго берүүгө мүмкүн да негизинде. Бирок эң кызыктуусу ушул бул тарап баягы мусулман эместер, бул тарап мусулмандар. Экөө жакын эле жатат экен. Ал эми мүрзөлөр толуп, эми тоонун башынын аркы бетине чейин толуп кеттир. Ал жакты жерлер кандай, бирок бүт эле эстелик менен эле көрүнүп калыптыр. Дээрлик бир эстелиги жок мүрзө көрө элекмин. Бул мүрзөнү шаардан. Бул жерде бир маркум жатат. Жай жанат болсун. Эми бизде маркум койганда могул таш менен белги коюп коюшат. Же болбосо бир жыгач коюп, ушундай белгиле коюп коюшат да. Бирок бул канча бир жылдан кийин топурак айланып, кайра ошол жерди иштетүүгө. Бул нерсе мен баягы өзүбүздүн элибизге бир пайдалуу жагын чыгаруу максатында эле айтып атабыз. Эч кандай силерге бир жамандык же эч кандай каалоонун кереги жок. Мисалы бул мүрзө деле коюлбаптыр. Туура ойлонгон инсандар окшойт. Ардактуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз ушул эстеликти жасаган, ушундай кол эмгекти өзгөчө сүрөттөр менен баягы өзүнүн талантын тартылган инсандардын алдына турабыз. Бул таш биз көрүп жүргөн, мен кадр сыртына сурасам, биз көрүп жүргөн таш эмес экен. Бул кайсы таш негизи байке? Бул таш гранит, серый куртинский таш. Бул Казакстандан келет. Казакстандан келет. Негизи Кыргызстанда барбы мындай таштар? Негизи Кыргызстанда бар. Бул цветтер башка да, бизде көбүнчө серый граниттер келет. Булар түстөрүнөн да өзгөчөлүнөбү? Мисалы ушундай түс болсо көбүрөөк алышат. Көбүнчөсү бизде кызыл
Кызыл түстөгү. Кызыл түстөгү таштар кетет. Негизи могул мүрзөгө эстеликтен сырткары байке. Эмнелер жасаса болот бул таштан мисалы? Биз көбүнчө подоконник, столешница жасайбыз. Жана үйдөгү мындай буюм-тайым кое турган нерселерди жасаса болот турбайбы? Болот. Бул жакта турган ак таштар булар кандай таштар болмок? Бул ак таштар мрамор таштар. Бизден чыга булар? Булар жок, Өзбекстандан келет. Өзбекстандан. Демек, ар бир таш ар кайсы жактан келет турбайбы? Ооба. Мисалы могул эмне жасалып атат байке? Бул короп деп коебуз биз эмеге. Чоң эстеликтин түбүнө обшивка болуп ушул боюнча. Ичине бетон куюлат. Ичине бетон куюлат, эстелик болот. Азыр кайсыл эстеликтерди көп алышат? Кандай эстеликтерди? Көбүнчө кара түстөгү. Кара түстөгү. Эмне үчүн? Кара түстөгү таштарды өзүнө сүрөт чыгат. Жакшы сүрөт чыгабы? Өзүнө чегилет да, ошон үчүн. Актаргачы? Актарга кара ташка чегип, ставка кылып чаптап бере алабыз. Бул жерде баягы мусулманча, арабча жазуулар менен да чыгарат экенсиздер. Ооба. Могул араб жазууларын мисалы Бисмиллахир рахманир рахим дейт. Сиздер түшүнөсүздөрбү? Ооба. Бүт өзүңүздөр карап, Өзүбүз карап, өзүңүздөр чыясыздар. Өзүбүз чегип жазып коебуз. Мисалы мага мындай кызык боло берчү эле да. Кара таштын сыртына сүрөттү кандай чапташтырасыздар? Бизде аппараттар бар. Германский аппарат менен чегебиз көбүнчө. Мурда колдо чекчүбүз. Азыркы учурда бүт современный болгон үчүн аппараттар бар. Аппараттар бар. Көрсөтсөм болот. Аппарат барбы азыр ушу? Көрсөк болгон да, Түшүнүз. Бул эмнечи? Аппараттарда чегилет. Могу краска чачат турбайбы өзү? Жок, бул чегет. Чегет дегениз кандай? Бул бир ийне менен чегип чыгат. Могул сүрөт чегип чыгабы мындай чайып? Бул сүрөт негизи каза болгонбу же? Каза болгон. Каза болгон. Бул эмеге, витринага? Жок. Заказ коюлган. Заказда биз мындай витринага жасабайбыз. Витрина үчүн жасабайбыз. Мен ойлоп атпайм бул чегилбей эле мындай. Жок, чегип чыгат. Боёлот окшойт деген ой менен. Мондай компьютерден. Компьютер менен коесуздар, э? Көргөзүп коебуз бияктан. Бияктан команда берип коебуз. Чегип чыгат. Түшүнүктүү. Могу аппараттын өзү эле кымбатыраак болуш керек. Өзү кымбат, $4,5 миң. $4,5 миң. Кымбатчылык. Сыр болбосо бааларын билсек болобу мисалы? Болот. Сүрөтү жок, жөн эле жазуулар. Могул жерге жазуусу менен канча? $35 миң. 35 миң. Могул таштын өзү, э? Сүрөтү мененчи? Сүрөтү менен деле ошол. Сүрөтү, жазуусу $35 миң. Сүрөтү жок канча болот? Сүрөтү жок, $2,000 сомго арзан болот алар. $2,000 арзан болот. Мисалы могул 4 бурчтук болуп атпайбы? Ооба. Могу гүлдүү болгон үчүн да кымбат болот? Гүлдүү болгон үчүн кымбат болот. Мисалы канча? $3,000 сомго кымбат. Кошумча. Могул колдор бүт колдо жасалган. Колдо жасалган. Бирок биздин мусулмандар көпчүлүгү мындай буйрукту бербесе керек. Жок. Обычный эле 4 бурчтук, же болбосо кичинекей табличка. Көпчүлүгү орустар, мусулман эместер, э? Эми койдурат мусулмандар деле чоң таштарды койдурат. Аз да. Аз, э? Мындай кызыктуу буйрутма бергендер барбы? Мисалы, мында ушундай чоң кылгым келет, үй салгым келет деген жактуу мына. Же бүт эле азыр ушундай эле колдонуп калышыбы? Болот. Болот, ошондой деле болот. Алар кандай болуп калат? Биз азыр жасап аткан эмелер бар, мондай бүт мүрзөсүн курчап, мондай таштан курчап жасагандар. Заборун кошуп, ошондой таш менен жасаш керек. Ага канча акча кетип калат? Бир 200-300 миң кетет болуш керек. 350 миң. Мүрзөгө эле, кетет. Бирок тети эстеликтерди көрүп келейинчи мен. Аябай сонун көзүнө көрүнүп атат да. Бул да гүл сонун жасалыптыр. Бул
бул актар. Мен кара эмне үчүн түшүндүм. Ак бат эле кир болуп калат да. Бул билинбейт. Бул деле билинет. Просто каранын эмеси аз да, кара таш аз. Болгондуктан Кытайдан келген үчүн. Кара таштын өзү аз турбайбы? Кымбат дагы, кымбатыраак келет да бизге. Ошол эле. Бул жакындан эле. Могул таш жасагандар эме окшойт. Таланты күчтүү окшойт адамдар. Мисалы, мону кол менен эле чатта турабы мындай жасап өзү формасын чыгарып, мисалы. Кол менен. Мисалы, сиздер жумушка алганда ушуларды кыла алабы, мындай билип тура аласыздарбы? Сиздерге кандай адамдар кызмат кылат? Сүрөтчүлөрбү же скульпторлор көбүнчө? Скульпторлор. Алар атайын окуп келишеби? Же негизин дээринен бар болобу? Көбүнчө ошо окуп келген. Окуп келгендер, Мен да художник. Сиз художниксиз? 10 жылдан бери сүрөт тарткам. Демек, ушул эстелик жасагандар бүпчүлүгү эле ошол художниктер турбайбы, Жанагы мүрзөнүн арасына кирсек, адамдын эстелигине жасаптыр да. Сиздерге да буйрутма береби ошондой? Жок, аны ошол скульпторлор жасайт. Скульпторлор. Эми эстеликтерди тирүүсүндө койсо болобу, болбойбу? Койдургандар болот. Тирүүсүндө эле. Өзүнө. Мен бир нерсени айтайын байке. Мүрзөгө кирсем, эстеликте турат, бирок каза болду эле экен. Ошондой нерселер бар экен да. Таң калдым. Анан бир эже өзүнүн мүрзөсүнө өзү келип, жана тазалап, мынтип жүрөт. Бар. Көп болот андай. Көбүнчө бирок орустар болуш керек. Башка улуттагылар да эми мындай. Кыргыздар да бар. Сизге чоң рахмат, жакшы маалымат болду бизге. Бирок мен мынчалык кымбат деп элестетпедим эле эстелик. 35 000, Таш балуу турбайбы анткени, Бизде жок экен Кыргызстанда балуу. Бул жакты көрүп алсак болобу, мисалы, жасалышын мындай? Бул жасалып турбайбы, Буга полировка берилгенби? Полировка берилген, Бул таш жылтырактары өзүн жылтыра турбайбы, Ошо ичинде бар да таштын. Өзүнүн таштын ичинде бар экен да. Мону сүрөтүн кылыпсыздар. Кылып кара ташка көрдүңүзбү? Кара ташка чегилген, орнотулган. Ошо. Бул кара ташка орнотулуп ичине салындыбы? 2 сантиметрлик калыңдыкта кара таш. Бунун баасы канча болот? Бунун баасы канча болду ушул? 36 000 сом. 36 000 сом. Сүрөтү менен, жазуусу менен. Жумуш орнуңуздар ушул эле? Ошол эле. Кичинекей жер. Мол болгарка менен эле. Бардык талант ушуда. Аспабыңыздар, башка аспап жок. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Буюрса алдыда да көрүшөттүрбүз. Ишиңизге ийгилик болсун байке. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Жакшы. Биз сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Ушул адам каза болгондон кийин маркумга эстелик кой боюнча сиздин ой пикириңиз? Эми аалымдардын айтышы боюнча дагы, китептерде жазылыш боюнча дагы мүрзөгө эстелик койгон жакшы эмес дейт да. Койбогон эле жакшы дейт. Мына Меккеге барып келдик жакында. Ал жакта дагы ошол аял киши менен эркек кишиге бирөөсүнө бир таш, бирөөсүнө 2 таш эле коюп коюптур, мындай эле. Кички таштан да жөн эле, мындай эле койгон. Эстелик эмес, жөн таш. Аял менен эркек эле ажыратылат экен, болду. Андан башка эчтеке жок. Аты да жазылбайт, башка дагы жок. Ошондой да. Анан ошол койбогон жакшы дейт да. Койбогон эле жакшы. Ошол менин пикирим ошол. Эми негизи баарыбыздын башыбызда бул бир күн келет. Мен ойлойм ошол ал коюлса баягы маркумга да кыйын болот дейт, эстелик коюлса дейт. Андан көрө Куран окушубуз керек, дуа кылышыбыз керек, намаз окуп дуа кылайлы. Мына ажылыкка барсаңыз өтүп кеткендерге умра кылынат да. Умра кылынса болот ата-энеңизге, башкаларга дегендей. Ошол чоңураак пайда. Эстеликке караганда. Ошол эстеликтен чындыгында чоңураак пайда деп айтам. Чоң рахмат. Алла разы болсун сизге. Эң башкы ажылыңыз кабыл болсун. Кудай таалам бөөт, билип билбей калган кате кепчиликтерди кабыл кылсын.